2021 жылы май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматовду кармаган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, экс-мэр шаардагы жер тилкелерин курулуш үчүн деп мыйзамсыз сатып, курулуш тармагындагы үй-бүлөлүк бизнесин өнүктүрүү үчүн кызмат абалынан кыянат пайдаланып, жеке байлыгын арттырган. В результате указанной коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на суммы свыше 50 миллионов долларов США. Ошол эле жылы жайында Суракматов 170 миллион сом, же болбосо 2 миллион долларга жакын каражат төлөп эркиндикке чыккан. Кийин сот кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ишти токтоткон. Бирок иш ушуну менен бүтүп калбаптыр. Клоп менен Темиров Лайф көп өтпөй эле Суракматовдордун Юрист Риэлт Строй аттуу үй-бүлөлүк фирмасына 2 жаңы негиздөөчү кошулганын аныктап чыкты. Алар Бурул Кыштобаева жана ММ Инвест компаниясы. Кыштобаева президенттин агасы Сабыр Жапаровдун жубайы. ММ Инвест Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси Арзыбек Буркановдун уулу Азатка таандык. 2024 жылы Кыштобаева өзүнүн Буудан Эко аттуу жаңы компаниясы аркылуу Слон интернет дүкөнүндө кийим кече сата баштаган. Биз бул дүкөнгө ким ээлик кыларын аныктай алган жокпуз. Бирок Суракматовдордун үй-бүлөсүнүн ушундай аталыштагы 3 компаниясы бар экени белгилүү. Садыр Жапаровдун жакындары буга чейин деле камакка алынган атка минерлер менен ишкерлердин бизнесине ээлик кыла баштаган учурлар бар. Мисалы, биз буга чейин Кыштобаева, Буркановдун балдары жана президенттин жакын санаалаштары кантип Мадина базарына жана анын айланасындагы жер тиркелерге ээ болуп калганы жөнүндө айтып бергенбиз. Бул жерлерге мурда ээлик кылган ишкерлерди да УКМК кармаган. Ошол эле маалда алардын мүлктөрү таптакыр эле улутташтырылган эмес. Же кийин президенттин жакындарына каттатуу үчүн мамлекетке кыска убакытка гана өткөн. Кененирээк биздин Клоп Азия сайтынан окуңуз.